Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыздарбы, эфирде жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы, микрофонда аты жөнүм Сабира Бакирбек кызы. Баткендик ишкерлерди алдаган Келечек ЛТД компаниясынын өкүлү камакка алынды. Бул тууралуу облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы маалымдады. Маалыматка караганда, Келечек ЛТД курулуш компаниясы жалпысынан 5 миллион 347 миң сомдук курулуш материалдарын баткендик ишкерлерден алып, акчасын алдап бербей койгон. Бул факты боюнча ишкерлердин арызынын негизинде Кылмыш жаза кодексинин алдамчылык беренеси менен кылмыш иши козголгон. Тергөө учурунда Келечек ЛТД жооптуу өкүлү шектүү катары суракка алынып, камакка алынды. Ал эми экинчи шектүү Келечек ЛТД курулуш компаниясынын өкүлү боюнча тергөө амалдары жүрүп жатат. Азыркы учурда аталган кылмыш ишинин алкагында келтирилген чыгымдарды өндүрүү жана мыйзам чегинде тергөө боюнча тиешелүү ыкчам иш чаралар жүрүп жатат деп белгиленет маалыматта. Баткенде мыйзамсыз сатылган 1 гектар жер кайтарылды. Баткенде 2017 жылы мыйзамсыз жеке менчикке сатылган Баткен Токой чарбасына таандык 1 гектар жер тилкеси кайтарылды. Бул тууралуу Салам медиага Баткен облустук прокуратурасынын коррупцияга каршы аракеттенүү жана мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Салимбек Папов билдирди. Ага ылайык аталган жер тилкеси 1977 жылы Баткен райондук кеңешинин чечими менен Токой чарбасына контора жана турак жай үчүн берилген. 2020 жылы Баткен Токой чарбасынын жана кадастр мамлекеттик мекемесинин Баткен филиалынын кызматкерлерине карата 2 кылмыш иши козголуп, жеке менчик ээсинин укук белгилөөчү жана укук күбөлөндүрүүчү документтерин жараксыз деп таптыруу үчүн сот органдарына доо арыздар келтирилген. 2023 жылы сот органдарына келтирилген доо арыздар толугу менен канааттандырылып, областтык прокуратура тарабынан келтирилген прокурордук актын негизинде базар баасы 83 миллион 859 миң 300 сомдук 1 гектар жер аянты Баткен Токой чарбасынын эсебине кайтарылды. Акылбек Жапаров Лелек районунда жаңыдан курулган турак үйлөрдүн абалы менен таанышты. Кече 15-июнь күнү министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 2022 жылдын 14-17 сентябрдагы каргашалуу окуялардын натыйжасында талкаланган Лелек районунун бир нече айылдарында курулуп бүткөн турак жайлардын абалы менен таанышты. Бул тууралуу министрлер кабинетинен билдиришти. Маалыматка караганда, текшерүүнүн жүрүшүндө Баткен облусу боюнча жалпысынан 417 турак жай жабыркаганы, бүгүнкү күндө 416 турак жайдын курулушу бүткөрүлгөнү айтылды. Ак Сай айылында жайгашкан бир үй 2 күндүн ичинде бүткөрүлөрү белгилүү болду. Ошондой эле төрагай Лейлек районунун ички жолдорунун реконструкциялоо иштери менен таанышып, жергиликтүү бийлик жана тиешелүү мамлекеттик органдардын жетекчилерине бир катар тапшырмаларды берди. Белгилей кетсек, үйлөрдү курууга республикалык бюджеттен 1,3 миллиард сомдон ашуун каражат бөлүнгөн. Кыргызстанда инсулин өндүрүлүп чыга турган завод курулат. Евразия экономикалык биримдигинин өндүрүш тажрыйбасынын талаптарына жооп берүүчү дары-дармек заводунан, лабораториялардан, окуу борборунан, кампалардан турган атайын фармацевтикалык комплекс куруу тууралуу макулдашууга кол коюлганын 15-июнда экономика жана коммерция министрлиги билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, инвестициялык макулдашуу Кыргыз өкмөтү менен Нидерландиялык Биофармакс компаниясы ортосунда түзүлдү. Кыргызстанда дары-дармек негизинен сырттан ташылып келгендиктен көбүнүн баасы жогору. Инсулиндин жетишсиздиги көйгөй жаратат. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда, Кыргызстанда кант диабети менен 60 миңдей адам расмий каттоодо турат. Чынында алар мындан 3-4 эсе көп болушу ыктымал. Кант диабетинин биринчи тибине чалдыккан 2 миңден ашык бала бар. Баткенде мыйзамсыз ташылган дары-дармектер аныкталды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. Ага ылайык Лейлек районунун 30 жана 32 жаштагы тургундардын башкаруусундагы унаадан коңшу өлкөдөн аткезчилик жол менен Баткен облусунун аймагына алынып келинген дары-дармектер табылган. Жүктүү Лейлек районунан Кадамжай районунун көздөй жергиликтүү соода түйүндөрү аркылуу сатуу үчүн бара жаткан. Унаа жана жүк атайын сактоочу жайга токтолуп, аталган факты боюнча тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталды. Белгиленген тартипте жүктү жок кылуу үчүн материалдарды бажуу органдарына өткөрүп берүү мүмкүнчүлүгү каралууда. Күндүн маанилүү учурлары мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.